Бақын Жаныш, мен көтірейін деген мәселе Баткен районының Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоңтала мектебинин курулушу жөнүндө айткым келет. Бул Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоңтала айылы 70-жылдары өздөштүрүлүп түзүлгөн. Ал жерге элдерди көчүрүп баруу үчүн тамдар салынган үйлөр. Ошол үйлөрдөн ыңгайлаштырылып мектеп болгон. Ошол мектеп авариялык абалда 15-жылы чечим чыкканда, бул боюнча элдер бир канча маселелерди көтөрүп, ошо курулушу тууралуу кайрылганда 17-18 жылдары курулуштун тизмесине кирди, долбоорлоого кирди, бир канча жолу жооп алынган. Бирок мени өкүндүргөн нерсе, бул мектеп 2020-жылы 7-декабрда күйүп да кетти. Себеби дегенде мектептин үстүдөн Тажикстанга өткөн чоң высоковолтуу линия өтөт. Ал мектептин артында чоң селкана өтөт. А мектептин алдынан чоң жолдон оор жүк ташуучу биздин ак үй көк үйдүн чиновниктеринин контрабандасы өтөт. Бул мектеп өтө опасный абалда. Ошондуктан бул мектептин кайта курулушу боюнча кайрылганда азыр бүгүнкү күндө мени абдан капа кылып аткан. Биздин Баткендин эли ар кандай шайлоо болбосун, бийликтин кайсы партия албайсың, кайсы кат менен барбасын 90% колдоп келет. А эмне үчүн бийлик Баткендин элин колдобойт? Мына 2021-жылы 3-февралда Баткен районунун мамлекет администрациясынын алдында ушул айылдын адамдары митингге чыккан. Бизге түптүү мектеп куруп ал деп. Ал эми бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик тарабынан 100 орундуу сарайгы долбоор түзүлүп куруп атыптыр. Бул эмне Баткендин эли менен качан бийлик эсептешет? Башка жактын окуучулары түптүү мектепте курулса, а биздикилер 4 орундуу сарайда окуйбу? Тем более бул айылга 27 гектар жер курулуш жерге үй салууга берилип, элдер уже көчүп берип атат. Элдин саны ал жерде көтөрүлүп атат. Жанында 500 гектар жер элге бериле турган болуп дайыр болуп турат. Жакында ал да берилет. Эми 100 орундуу бир сарайга канча окуучу батат? Ошондуктан мен элдин атынан айтып коеюн, ушу биздин Чоңтала мектеби бизге түптүү мектеп керек. Мектепке китепканасы менен, ашканасы менен, спорт залы менен, жыйындар залы менен, кошумча окуй турган залдары менен керек. А эмне үчүн Баткендин элине келип туруп бир сарай куруп бериш керек? Ошондон мен айткым келет, ушул мурдагы бийликтин тушунда бир нарынга контейнер курду деп бир шерменде болгон болчу бийликчи. Эми келип алып чек арада турган жерге бир сарай куруп бересиңерби? Андай болбойт. Ошондуктан эсиң барда этең жий деген Улукбек Мариповго энеме чоң менден салам айтып баргыла. Бардык катачылыкты башынан оңдоп кетиш керек. Түптүү мектеп болбосо болбойт. Ошондон ушуга макулдук берген жергиликтүү бийликтен, ошо элдин тарамын талаша албактан бийликтин дагы жоопкерчилигин караш керек. Ал жерде эмне үчүн отурат? Өзүнүн креслосу үчүн. Элдин тарамын талаша албаса эмне үчүн бийлик кармап отурат? Ошондон мен айткым келет, түптүү мектепти Чоңтала мектебин киргизбесеңиздер, бул маселени мен токтото албаймын. Себеби дегенде 3 жолу кат алганмын мен. Списокко киргизилди деп. Акырында МЧС курула турган